Адам болгон адамзатты сыйлаган, адам болгон адамдарга кыянаттык кылбаган. Адам деген улуу атка татыктуу, адам болгон бекеринен чөптүн башын кыйбаган. Түшөн ажы. Саламатсыңарбы окуучулар? Силер менен мен Адам жана коом сабагынын мугалими Жусупова Мунара Умаровна. Быйылкы окуу жылында экрандан биринчи жолу көрүшүп жаткандыктан баарыңарды жаңы окуу жылыңардын башталышы менен куттуктайм. Баарыңарга ийгилик. Сабакка керектүү китеп, дептер, калемсаптарды алып, сабакты конткой окуп, аныктамаларды дептерлериңерге жазып алып, кайталап окушуңарды суранып кетмекчимин. Келгиле, алгач сабагыбыз тууралуу түшүнүк алып алалы. Адам жана коом сабагы тарых менен байланыштуу. Эгерде тарых сабагынан адамзат коомунун өткөндөгү тарыхын окусак, ал эми бул сабактан болсо адамзат коомунун азыркы мезгилдеги өнүгүшүн жана өзгөчөлүктөрү менен таанышабыз. Бул сабак силерди адам катары калыптанып, коомдо өзүңөрдүн татыктуу ордуңарды табууга жардам берет. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, биз адам болуунун үстүндө күн сайын аракеттенип, жакшы болууга, жардам берүүгө, билим алууга умтулушубуз керек. Адам деген атка татыктуу болушубуз үчүн азыртадан баштап өзүбүздүн баскан турганыбыздын, мүнөзүбүздүн, билимибиздин үстүндө кылдаттык менен эмгектенип, изденип жашашыбыз керек. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мен адаммын. Мындай аталганын себеби биз адамдар өзүбүз жөнүндө тереңирээк билип алып, анан коом тууралуу билгенибиз жеңил болот. Сабакта каралуучу маселелер. Адам деген ким? Адам жаратылыштын жана коомдун бир бөлүгү. Адам болуу деген эмне? Мына ушундай суроолордун үстүндө жоопторду алабыз. Сабагыбызда кездеше турган негизги түшүнүктөргө токтоло кетели. Силер болсо дептериңерге жазып алып, пайдаланганга аракет кылгыла. Адам коомдун, үй-бүлөнүн жана улуттун ажырагыс бөлүгү. Адам жана коом бири-бирин колдоп, бири-бирин байытып турат. Ал эми коом болсо биргелешип жашаган адамдардын тобу. Коом өз ара байланышы бар социалдык топтордон турат. Ал эми социалдык топтор кандайдыр бир жалпылыгы бар адамдардын тобу. Биз жер бетиндеги баардык адамдар адам болуп төрөлгөнүбүз үчүн бактылуубуз. Жана сен кимсиң деген суроо берилсе, албетте мен адаммын деп жооп беребиз. Бирок жөн эле мен адаммын деген жоопту айтып коюп эле кала бербестен, андан ары мен кандай адаммын деп суроону улап көрсөңөр дагы өзүңөр жөнүндө көбүрөөк билесиңер. Өзүңүз жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн төмөндөгүдөй таблицаны толтуруп көрүүнү сунуштайм. Дептериңерге экранда көрүнүп тургандай таблицаны чийип, таблицанын бир жак бөлүгүнө өзүңөрдүн жакшы жактарыңарды, жакшы сапаттарыңарды жазып чыккыла. Мисалы, мен башкаларга жардам берем, улууларды сыйлайм, берилген тапшырмаларды өз убагында аткарам, жакшы ырдайм жана башка. Ал эми таблицанын бир жагына өзүңөрдүн кайсы кемчиликтериңерди оңдоп, же болбосо оңдоого аракет кылып жатасыңар, ошолор жөнүндө жазгыла. Мисалы, жалкоолонбой, англисче сөздөрдү көбүрөөк жатташым керек. Же болбосо эжемди көп капа кылбага бербей, атаандашпаганга көнүшүм керек. Жана башка ушул сыяктууларды жазасыңар. Өзүбүз жөнүндө жакшы билип алсак, андан аркы багыттарыбызды коюу дагы ачык жана оңой болмокчу. Өзүнүн бекем көз карашы жок адам чечкинсиз оома болот. Кандай адам экениңди жакшы билбесең, желге ыргалган чөп сымал ар кимдин ою менен боло бересиң. Ал эми бир нерсени өзүң туура көргөндүктөн кылсаң, башкалар кандай иш кылбасын көз карашыңа бекем карманасың. Адам катары жакшы калыптансаң, борон чапкынга туруштук берген, тамырын терең жайган дарактай болуп бекем турасың. Адам жаратылыштын жана коомдун бир бөлүгү. Адам жаратылыштын бир бөлүгү катары эсептелип, жогорку сүт эмүүчүлөргө кирет. Демек, адам биологиялык жандык. Адам же болбосо киши жердеги тирүү организмдердин ичинен өзүнүн өрчүп өсүшүндө эң жогорку баскычка жеткен коомдук тарыхый ишмердүүлүктүн жана маданияттын жаратуучусу жана ээси. Адам жаныбарлардан айырмаланып, акыл эс, ойлоо жөндөмдүүлүгүнө, эмгек куралын жасап, аны менен айлана чөйрөгө таасир этип, өзгөртө алат. Мээ түзүлүшү татаал, сүйлөгөнгө жөндөмдүү келет. Адам гендик жактан жаныбарлар менен тектеш. Ал аң сезимдүү, коомдук жандыкка айлангыча узакка созулган биологиялык, социалдык, тарыхый жол басып өткөн.
Адам сымалдардын жашоо үчүн табияттагы даяр нерселерди курал катары колдонушу кийин эмгек куралын жасашына түрткү берген. Адамдын эң негизги жөндөмдүүлүгү эмгек куралын жасап, аны табиятты өзгөртүү үчүн пайдаланышы. Адам биологиялык жана социалдык жандыктан тургандыктан, адам биосоциалдык жандык деп аталат. Адам биологиялык жандык катары төрөлөт, туу баса инстинктке ээ, табигый түрдө тамак издейт, уктайт, кыймылдайт. Туу баса шык таланты болот, мисалы ырдайт, сүрөт тартат жана башка. Адам баласынын мээси, үн чыгаруучу органдары бар. Бирок ал адамдардын арасында гана ойлонгонго жана сүйлөгөнгө үйрөнө алат. Адам туу баса инстинктке ээ. Келгиле азыр инстинкт жөнүндө билип алалы. Инстинкт жаныбарлардын түпкү тегинен бери укумдан тукумга өтүп келген негизги аракеттери. Негизги инстинкттер катары бул азыктануу, тазалануу, көбөйүү, тукумуна камкордук көрүү, пикир алышуу, коргонуу жана оорунун которулушу. Ушуларды негизги инстинкттер деп атасак болот. Сүрөттөгү мышыктын тазаланып жатканы дагы биз айтып өткөн негизги инстинктке кирет. Жеке адамдын тажрыйбасынан алынган инстинкттерди түшүндүрүү өтө татаал. Алар туу баса мүнөзгө ээ болуу менен адамдын өмүр жолунда же күчөп, же начарлап турат. Инстинкттердин келип чыгышы тууралуу көп сандаган божомолдоолор бар. Бирок алардын бири да учурдагы илим тарабынан канааттандырарлык баага арзый элек. Жарык дүйнөгө келгенден баштап эле жаныбарлар инстинкт боюнча жашашат. Инстинкт боюнча алар тукумулап, балдарына камкордук кылышат. Жашай турган жайын жана жей турган тамагын дагы инстинкт боюнча иштешет. Коомдун бир бөлүгү катары адам социалдык жандык. Социалдык жандык катары адам баласы адам коомунда гана калыптанат. Адам акыл эстүү жана аң сезимдүү, ошондуктан ал ой жүгүртө алат. Адамдын сүйлөө речи калыптанып жана өнүккөн. Эмгектенет, окуйт, сүрөт тартат, таланты менен жаңы нерсени жаратат, техникаларды иштейт, эмгек куралдарын жасайт. Ошондой эле адам маданияттын түзүүчүсү. Жаныбарлар жаратылыштагы даяр шарттарды пайдаланса, адам болсо өндүрүп, өнүктүрөт. Адам социалдык жандык катары өмүр бою тарбияланып, өмүр бою үйрөнөт. Адам атайын системалуу түрдө бала бакчадан, мектептерден, университет жана кийинки коомчулук тарабынан тарбияланышы керек. Адам коомдун, үй-бүлөнүн жана улуттун ажырагыс бөлүгү. Адам жана коом бири-бирин колдоп, бири-бирин байытып турат. Адамдар коомдо өз ордун таап, ийгиликтерди жаратып, жакшы адам болуусуна тарбиянын мааниси абдан чоң. Биз үй-бүлөдөн, бала бакчадан, мектептен жана күнүмдүк жашоодон тарбия алып, коомдук турмушка аттанабыз. Ошондой эле адабият жана искусство, илим жана техниканын өнүгүүсү дагы тарбияга чоң таасирин тийгизет. Тарбия коомдун эң зарыл функциясы, анын түбөлүк категориясы катары каралат. Тарбия жаш муундарда коомдук өндүрүштүк жана маданий турмушка даярдоо максатында жашоонун белгилүү деңгээлиндеги билимин, башкача айтканда, балдарды баардык жактан адеп, дене тарбия, акыл эс, максатка ылайыктуу багытта калыптандыруучу процесс. Тарбия балдардын коомдук маданияты жана улуу муундун үлгүлүү тажрыйбаларынын үйрөнүүчүсү. Тарбия коомдук жана маданий турмуштагы өндүрүштөгү активдүүлүккө даярдоого багытталган. Тарбиянын негизги түрлөрү үй-бүлөлүк жана коомдук тарбия болуп бөлүнөт. Ал үй-бүлө жана мектептин, мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы мекемелердин, балдар жана жаштар уюмдарынын жана башка коомчулуктун бирдиктүү ишмердиги аркылуу ишке ашат. Ошондой эле адабият жана искусство, илим жана техниканын өнүгүүсү таасир этти деп айттык. Тарбия өнүгүп келе жаткан адамга коомдун таасир бериши. Кең мааниде бул термин адамзат топтогон маданий баалуулуктарды максатка багытталган муундарга жеткизүү процесси. Башкача айтканда, конкреттүү адамдардын аң сезиминен сырткары объективдүү, маданий, субъективдүү, индивидуалдык баамдоодон орун алып, келечекте алардын ой жүгүртүүсүнө, жүрүм-турумуна, сезимдерине чагылдыруу максатында коомдун функциясы. Тар мааниде ата-эне менен мектептин тарбиялануучу субъектке таасири. Тарбиянын максатына тарбиялануучунун айрым жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүп, өөрчүтүп, гармониялык бүтүндүккө жеткирүү, коомго жана өзүнө керек болгон үй-бүлөнүн, мамлекеттин, улуттун рухий баалуулуктарын өздөштүрүү керек. Ар түрдүү чоң социалдык группалардын тарбия идеалы бири-бирине карама-каршы болушу мүмкүн. Билим берүү менен тарбия берүү эл шаркак жүрөт.
Мектеп менен ата эненин авторитетин жоготуудан кийин тарбиялануучу өзүн өзү тарбиялоого өтөт. Ага таасир кылган көптөгөн психикалык, эмоциялык, социалдык, профессионалдык мамилелердин негизинде. Анда эмесе, кезекти бышыктоо үчүн суроолорго берели. Туу баса инстинктке кимдер ээ? Жаныбарлар, адамдар экөө тең туу баса инстинктке ээ. Бул биринчи сурообуз болду, ойлонуп турасыңар. Ал эми экинчи сурообуз болсо, адам баласынын мээси, үн чыгаруучу органдары бар. Бирок алар кандай шарттарда гана ойлонгонго же сүйлөгөнгө үйрөнө алат? Кандай шартта адамдар ойлонгонго жана сүйлөгөнгө үйрөнө алат дедик, э? Анда эмесе, туура жоопторго көңүлүңөрдү бурмакчымын. Туу баса инстинктке кимдер ээ? Албетте туура жообу жаныбарлар дагы, адамдар дагы туу баса инстинктке ээ. Ал эми экинчи суроонун жообу болсо, адам баласы адамдардын арасында гана ойлонгонго жана сүйлөгөнгө үйрөнө алат. Азыр эми сабагыбыздын экинчи бөлүгү болгон адам болуу деген эмне? Кандай адам болуубуз керек деген суроолорго жооп алууга аракет кылып көрөлү. Жоопту алгач кыргыздардын таланттуу ойчул акылмандары айткан сөздөрүнөн баштагым келип турат. Кыргыз ойчулу Калыгул Бай уулу адам болуш үчүн улуулардын жолун жолдоп, келечекке жол сала билиш керек деген экен. Ал коом, турмуш, жашоо, каада салт, тиричиликтин түрдүү учурлары жөнүндө ой пикирлерин, кеп кеңештерин айтып, накыл сөз түрүндө уйкаштыкка келтирип баяндаган. Аларда турмуштун ар кандай жактарына ой чаптырылып, коом менен адамдардын жашоосундагы социалдык мааниси терең маселелер козголот. Ал жамандык жакшылык, марттык сараңдык, өмүр өлүм, айкөлдүк пастык, жүрүм турум адеби, үй бүлөлүк жана тууганчылык мамиле, туруштук, турмуш мыйзамы, сулуулук жана көркөмдүк, кооздук жана башка темада ар башка багытта терең ойлорду айткан. Акындын ырларында адамдын бийик жана асыл сапаттары даңазаланып, адамгерчиликке, боорукерликке, кайраттуулукка, дос тууганга кайрымдуу, жолдошчулукка, туруктуу болууга үндөйт. Кагазга түшкөн кат өлбөйт. Жакшынын аты менен сөз өлбөйт. Кыргыз акылманы Сартаке. Сартаке көптөгөн эң сонун сапаттардын, акылдын, жан эргиткен ширин сөздүн, анын ичинде чечендик өнөрдүн, жаркын маанайдын мүнөздүн, токтоолуктун, адамгерчиликтин, алдын ала туя билген олуялыктын, сынчылыктын, кайрымдуулуктун ээси болгон. Биз андан абдан көп жакшы сапаттарды үлгү кылып алсак болот. Элибиздин накыл сөздөрүндө дагы адам улуулугу даңазаланып, адам деген атка татыктуу болууга чакырып келген. Мисалы, ар бир накыл сөзүндө жакшы адам болууга чакырууну биз сезебиз. Адам болуу аста-аста, айбан болуу бир паста. Адам менен адам. Адам көркү адеп. Адам акылы менен адам. Адам эли менен, өрдөк көлү менен. Адам менен малдын айырмасы акылда. Абалдан ата-бабабыз адам населин арыктыкча аңдап, астейдил баалап келген. Адамдын адамы адам экен. Адам болуптур деген сөздөр бар. Адамга мындан өткөн бийик баа жок. Ал эми, ал адам эмес. Адамдык сапаты жок. Адамдык сапатынан чыгып калыптыр. Адам болбойт деген сөздөр болсо, адамдык касиетин жоготуп койгондорго карата берилген баа. Элибизде урпагың кыргыз бол деп эмес, адам бол деп тарбиялаган. Ааламда ар нерсенин чеги бар, бирок адам болуунун чеги жок. Ал үчүн адам болууну каалоо жана талбаган мээнет, тайманбаган эрк керек. Адам чечкиндүү кадамдарды жасоо менен гана адам болуп өсүп жетилет. Улуулардын айткан сөздөрдүн маанисине терең түшүнсөк, жасаган эмгектерин баалай билсек, алардын мыкты сапаттарын өзүбүзгө өрнөк кылып алсак, мына ошондо гана жакшы адам болуп калыптанабыз. Жакшы адам жасаган эмгеги үчүн өз элинде эле эмес, бүткүл аалам элинин эсинде өчпөс жылдыз болуп жана берет. Адам болууга умтулган адамдарда ар кандай сапаттар калыптанышы керек экендиги боюнча таблицага көңүлүңөрдү бургум келип турат. Бардыгыбыз чыныгы адам болгубуз келсе, демек экрандагы сапаттарга ээ болууга аракет кылышыбыз керек экен. Адам болуу бул жоопкерчиликти сезе билүү.
коомдо өзүн туура алып жүрүү, жаман иштерден оолак болуу, пайдалуу эмгек жасоо, жасаган иштери менен сүйлөгөн сөзүнүн бири-бирине айкалыштыгы дегендик. Мына ушул сапаттардын баардыгы силерде калыптансын. Эгерде бар болсо өнүктүргүлө, жок болсо өздөштүргүлө. Эң негизгиси адам болгула. Сабагыбызды жыйынтыктаганга да убакыт келип жетти. Биз бүгүнкү сабакта эмнелерди билдик, эмнеге үйрөндүк? Адам гендик жактан жаныбарлар менен тектеш, алаң сезимдүү, коомдук жандыкка айлангыча узакка созулган биологиялык, социалдык, тарыхый жолду басып өткөндүгүн билдик. Адам жаныбарлардан айырмаланып, акыл эс, ойлоо жөндөмдүүлүгүнө эмгек куралын жасап, аны менен айлана чөлөгө таасир этип, өзгөртө алат. Мээ түзүлүшү татаал, сүйлөөгө жөндөмдүү. Адам биосоциалдык жандык. Инстинкт жаныбарлардын түпкү тегинен бери укумдан тукумга өтүп келген негизги аракеттери. Ал эми социалдык жандык катары адам баласы адам коомунда гана калыптана аларын билдик. Тарбия өнүгүп келе жаткан адамга коомдун таасир бериши. Адам коомдун, үй бүлөнүн жана улуттун ажырагыс бөлүгү. Адам жана коом бири-бирин колдоп, бири-бирин байытып турат деп айттык. Андан сырткары, коом биргелешип жашаган адамдардын тобу. Кыргыздын таланттуу ойчул, акылмандардын айткан насаат сөздөрү, макалдар менен тааныштык. Үлгү алдык алардан. Адам болуу үчүн кандай сапаттарды өнүктүрүп, жан дүйнөбүздү эмне менен байытууга багыт алдык. Адам жана коом сабагынан силер адам катары калыптанып, коомдо өзүңөрдүн татыктуу ордуңарды табууга үйрөнөсүңөр деп ишенем. Силерге ийгилик каалайм. Саламатта калгыла.